Италияда эки адам вирустан көз жумганы белгилүү болгондон кийин премьер-министр Джузеппе Конте өкмөт мүчөлөрүн чукул жыйынга чакырды. Өлкөнүн түндүгүндө 20 шаар карантинге алынды, 50 миңдей адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берди. Карантинге алынган аймактарды көзөмөлдөө милдетин азырынча полицияга жүктөлдү. Бирок кырдаалга жараша ал аймактарга армия киргизилиши мүмкүн экендиги айтылууда. Бул аймактарда мектептер жабылды, футбол боюнча Италия чемпионаты баш болгон спорттук иш-чаралар токтотулду. Бул арада Түштүк Кореяда акыркы суткада коронавируска 160ка жакын жергиликтүү жашоочулар кабылгандыгы айтылууда. Өлкө боюнча жалпы 800гө жакын адам аталган вирусту жуктурган. Түштүк Кореянын бийлиги коронавирус жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүп кетүүсүн Синчонжи деп аталган диний уюмдун мүчөлөрүнө байланыштырып жатышат. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 70ке жетти. Айрымдарга операция жасалды. Азыркы тапта 2 бейтап реанимацияда жатканын чет элдик басылмалар жазышууда. Иран менен Түркиянын чек арасында күчү 6 баллга жеткен жер силкинүү болгон. Анын кесепетинен Иранда 75 адамдын жабыркагандыгы айтылууда. 20 февралда Анкара шаарында ислам дүйнөсүндөгү эң чоң китепкананын ачылыш аземи болуп өттү. Китепкана Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайип Эрдогандын демилгеси менен жана имарат селжуктар, Осмон жана заманбап архитектура менен курулган. Библиотека күнү түнү ачык. Мындан тышкары бир эле учурда 5000ге жакын окурмандарды тейлей алат. Ири китеп чогултуу, башкача айтканда 4 миллионго жакын басылмалар жана 120 миллион электрондук файл жана жабдуулары дагы дүйнөдөгү эң алдыңкы деңгээлде болуп саналат. Курулуш президенттик сарайга жакын жерде жайгашкандыгына байланыштуу анын канчалык маанилүү экенин көрүүгө болот. Казакстан Нур-Султан шаары менен Алматыда полиция митингге чыккан ондогон адамдарды кармады. Митингди казак бийликтери экстремисттик деп атап жаткан Казакстандын демократиялык тандоо уюму уюштурган. Полиция кармап кеткендердин жалпы саны 300дөн ашат. Интерфакс болсо полиция Алматыда аянтка жакын көчөгө топтолгондорду кармап кетип жаткандыгын жазууда. Күч органдарынын кызматкерлери топтолгондорду документтерин текшерип, полициянын автобусуна салып жатышкан. Кээ бирөөлөр каршылык көрсөткөн. Кармоодон мурда митингге келгендерди шаар акимчилиги менен прокуратуранын өкүлдөрү мыйзамсыз митингге чыккандыгы үчүн жоопкерчилик бар экендигин эскерткен. Казакстандыктар 22 февралда митингге чыгууга чакырган Казакстандын демократиялык тандоосу уюмун уюштурган мурдагы казак банкири, оппозициядагы саясатчы Мухтар Аблязов. Түркиянын Стамбул шаарында Сириянын Идлиб провинциясындагы жагдайга байланыштуу 4 мамлекеттин жетекчилеринин катышуусунда саммит мерченделүүдө. 5 мартка белгиленген саммитке Орусия, Түркия, Германия жана Франция лидерлери катышмакчы. Ангела Меркель менен Эммануэль Макрон Владимир Путинге Эрдоган менен биргеликте Идлибтеги куралдуу кагылышты тынчтандыруусун сунуштаган болчу. Мындан 2 жыл мурун аталган өлкөлөрдүн катышуусунда Сирия боюнча саммит болуп өткөн. Анда кабыл алынган Сочи меморандумунда Орусия менен Түркия тарабынан Идлиб аймагында ок чыгаруу режими киргизилген болчу. Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Америка менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык келишими түзүлөт. Бул туурасында Дональд Трамп Индияга барар алдында журналисттерге билдирди. Анда зомбулуксуз жумалык деп аталган 1,5 суткадан бери бузулбай кармалып келе жатканын белгиленген Трамп тынчтык келишими АКШнын куралдуу күчтөрүнө 19 жылдан кийин үйүнө кайтууга жол ачат деп айткан. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары талиптер акыркы 2 күндө тескеринче айрым провинцияларда ооган коопсуздук күчтөрүнө иштеген аскер бекеттерине кол салып жаткандыгын жазышууда.